Ушул реформага байланыштуу мектептин директорлорунун жоопкерчилигин ким карайт? Министрдин өзүнүн жоопкерчилигин ким карайт? Биринчиден, 3000 адам, кайсы адамдар кетет? Кимдер кетет? Кимдин тааныш-тунушу кетет? Кимдин тайке жээни калат деген маселе туулат да. Директорго жакпай калган мугалим же болбосо районунун таанышы калыш керек дагы, жакпай калган мугалимдер кетиш керек деп. Арызды жазып бересиң деп туруп кыйнап атышат. Бул боюнча ким жооп берет? Директорго барсаң айтат, районо дейт. Районго барсаң министрдин буйругун аткарып атабыз дейт. Министрге барсаң ал айтып атат, Сингапур менен Финляндия болобуз деп атат. Эгерде министрдин деңгээли Финляндия мен Сингапурдун түшүнүгү жетпесе, мен дагы бир жолу айтам, булар отставкага кетиш керек. Ушу министр жанагы көп коомго чыгып аткан орун басары. Эгерде жок, биздин реформабыз кыйын, күчтүү десе, анда мен аларды мына бу жерге чакырам. Ушул боюнча билим берүүдө булар жазып аткан реформа боюнча ар бир сурообузга жооп берсин, далилдеп берсин. Далилдесе, ынансак, биз колдоп беребиз анда.